Ооба баштай Мгм. берели Мунзайым. Кеч жарык, ардактуу замандаштар, амансыздарбы? Мен этнопсихолог, коуч, трансформатор Мундуз Айбековна, 38 жаштамын. 5 баланын энесимин, үй бүлөлүүмүн. 14 жыл педагогикада, педагог билим берүү тармагында педагогика илими аркылуу агартуучу болуп иштегем. 7 жыл гезит журналдарда кабарчы болуп иштегем. Психологияга өзүмдүн жеке турмушумдагы көйгөйлөр аркылуу 2017 жылы келип, 2018 жылдан баштап консультация берип, 5 жыл өзүмдүн үстүмөн да иштеп, башкаларга да консультация берип, башкалар менен да бөлүшүп билимдеримди оффлайнда ошентип жүрүп, анан 2022 жылы онлайнга келдим. Эми онлайнга келүү бул менин жашоомду түп тамырынан бери өзгөрттү. Оффлайнда мындай жашоо, өзгөрүүң, деги эле адамдарга болгон мамилең, өзүңө болгон мамилең, алып жаткан билимиңе болгон мамилең мындай жай жана мындай абдан терең болсо, онлайн тездикти, ыкчамдыкты жана өзгөчө кеңири алкакты талап кылат экен. Ошондуктан онлайнда тез өсүүгө аргасызбыз да баарыбыз. Эми азыр сиздер сатуу менеджери болуп келдиңиздер, Менин онлайндагы эң алгачкы акча табуум дагы сатуу менеджерлигинен башталган. Себеби өзүмдүн экспертимдин сабактарын, азатчылыктарын сатып эң алгачкы киришелерге чыккам. Эми сиздер бүгүнкү темада адамдын түрлөрү деген теманы укканда, ушул сүйлөмдү укканда, ушул аталышты укканда оюңуздарга кандай түшүнүк, кандай образ келди? Оюңуздарды бөлүшсөңүздөр. Оюңуздарды Адам эркин эле айта бериңиздер, мага адамдын мүнөздөрү оюма келди биринчи эле. Мисалы, ажылдаак мүнөз болот, жоош мүнөз болот, ушул сыяктуу мүнөздөрү оюма келди. Демек ошо мүнөздөр жөнүндө түшүндүрмө болот го деп ойлоптурсуз, сонун, рахмат. Типтери деп Сиздерге? да айта алам мен. Себебинде кээ бир адамдар жай түшүнөт, кээ бир адамдар бат кабыл алат дегендей. Бул кабыл алуу стили деп коет. Психологияда деги эле 3 түрдүү кабыл алуу стиль бар адамдарда. Аудиалдар, визуалдар, кинестетиктер деп бөлүнөт. Ошол кабыл алуу стилиңерди билип алсаңар, өзүңөргө оңой да. Анткени баарыбыз эле мындай өзгөчө тезирээк кирешеге чыкканга, тезирээк өскөнгө умтулабыз да. Качан кабыл алуу стилибизди так аныктап алсак, ошол өзгөчөлүгүбүз аркылуу тез жыйынтыкка жетебиз. Бул кабыл алуу стили. Сонун. Эми адамдын түрлөрү дегенде дагы кимге кандай ой келди? Мен таланттары деп түшүндүм дейт, Бул жака жазып Саламатсызбы? атышат. Адамдардын жан дүйнөсү менен бөлүнгөнү дейт. Мен таланттары деп түшүндүм дейт. Рахмат. Саламатчылык, угуп атам сизди. Биздин оюбуз боюнча адамдардын мындай түшүнүк, дүйнө таанымы боюнча дагы болуш керек, бөлүнөт болуш керек. Өздөрүнүн аң сезимдери. Сиз рахмат. Эмнеге сиз биздин оюбузча деп жооп берип атасыз? Анткени Мен өзүм эле мен көбүнчө ушинтип айтам да, биз деп айтам. Азыр өзүм эле биздин оюбузча дегенде адам бир нече кишиге жоопкерчилик алып алат дагы, бул дагы өзүнчө бир менталдык жүк болуп эсептелет да. Пикириңизди билдиргенде дайыма менин оюмча, менин ойлогонум боюнча, мен ойлогондой дегенде сөздү колдонгонуңуз оң. Анткени ар бир сөздүн күчү, кубаты бар. Дагы ким кандай түшүндү? Рахмат пикириңизге. Мамилеси боюнча элестеттим. Мисалы, интроверт, экстраверт. Бул психологиялык типологиясы боюнча. Сонун, рахмат.
Менин оюмча жакшы жаман деп бөлүнөт дейт. Сонун, рахмат. Дагы пикир барбы кыздар? Саламатсызбы? 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 Мен мындай түшүндүм да, менин оюм адамдардын түрлөрү дегенде мындай индивидуальный подход. Биз, например, ар бир клиентке өзүнө жараша мамиле кылышыбыз керек окшойт деген ойдо түшүндүм да. Ар кайсы, например, биз азыр сатуу менеджери болуп атабыз, ар кайсы адамга кабыл алуусуна жараша мамиле кылышыбыз керек деген ойдо калдым да мен. Деп түшүндүңүз, Чоң рахмат. Абдан сонун. Бул жакка да жазып атышат, окуп коелу. Негативная, позитивная болуп деле бөлүнөбү дейт. Бул ойго байланыштуу кыздар. Ойлорубуз терс ой, оң ой болуп бөлүнөт. Терс ойлорду негатив деп да айтабыз, оң ойлорду позитив деп айтабыз. Бул ой боюнча. Адамдардын мүнөздөрү дейт, билим деңгээли менен. Рахмат. Көрдүңүздөрбү? Мен эмне үчүн бул суроону берип атам? Адамдын түрлөрү дегендин өзүнүн түшүндүрмөсү бар негизи. Бирок сиздер ошол түшүндүрмөнү укканга чейин ар кимиңиздерде ар кандай пикир, ар кандай түшүнүк, ар кандай ойлор болду. Сатуу менеджери болом деп келатканда дагы ар кимиңиздерде ушундай ар түрдүү күтүүлөр, ар түрдүү образдар, ар түрдүү жаратам деген ийгилик мындай көрүүңүздөр бар да. Мен мындай ийгиликке жетем, мен мындай ийгиликке жетем деген көрүүңүздөр бар. Ошондуктан ким эмнени күтүп келсе, ошого жетет. Ким эмнени эңсеп келсе, ошого жетет. Ким эмнеге ниет кылып келсе, ошого жетет. Адамдын түрлөрү өзү биздин жашоодо тууралыкка мындай умтулабыз да, баардык адам тууралыкка умтулабыз. Ошо тууралыкка умтулууда ар кимибиздин берилген табиятыбызга жараша, жашоо тажрыйбабызга жараша, кабыл алуубузга жараша адамдардын түрлөрү болот. Эми өзүңүздөрдү көрөсүздөр. Мен түшүндүрмөсүн айтып атканда сиздер кайсы түрүнө кирет экенсиздер баамдап алыңыздар. Сиздер алгач башка адамдарга сатууда, сатуу жасоодо биринчи өзүңүздөрдү түшүнүп алышыңыздар абдан маанилүү. Анткени өзүңүздү түшүнүп алганда сиздин өзүңүзгө болгон баа автоматтык түрдө өсөт. Өзүн баалаган адам өзүнө ишенет. Өзүнө ишенген адам ишенимдүү сунуштай алат. Эмнени сунуштап жатса да. Мейли товарбы, мейли курспу, мейли насаатчы, могу насаатчыдан окусаң жакшы деп сунуштап атасызбы. Айтор, эмнени сунуштасаңыз дагы, анан сиз ошо кардарыңызга таасир бере аласыз. Берген таасириңизге жараша, анан сиз кардарыңызды же ынандыра аласыз, же ынандыра албай каласыз. Эми ар бир учурдун баалуулугун билген адам бар. Бул көп кыйынчылыктан өткөн адам. Жашоосунда ким көп кыйынчылыктан өттүм деп эсептейт өзүн? Ошентип өзүн, мисалы, мен өтө көп кыйынчылыктан өттүм, менин башыман эмне деген гана окуялар өттү дегендер барбы? Болсо мен деп жазып койсоңуздар. Ооба, бар. Мүмкүн болсо жазып койсоңуздар да болот. Мен деп жазып койсоңуздар, азыр терең түшүндүрүп берем. Мен өзүмдү ошентип ойлойм дейт. Рахмат. 1, 2, 3 адам жазды. Өзүмдү таппай жүрөм дейт. Мен дагы дейт. Рахмат. Демек, сиздер жашоодо өтө көп кыйынчылыктан өтсөңүз, сиз учурдун баалуулугун билген адамсыз. Тактап айтканда, азыр сатуу менеджерлигинде кимдер ийгиликке жетет айтайынбы? Буга чейин далай кыйынчылыктан өтүп, ошондон бышып,
ошол кыйынчылыктарда өзүнө мындай жаңы бир жаратмандыктарды таап алган адамдар, мейли ал миссиясын тапкан, мейли ал таба элек, мейли ал колунан келет келбейт, бирок ошол адам ушул учурдагы убактысын, ушул учурдагы билимин, ушул учурда берилип жаткан методикаларды баалап туура колдонуп, башкалардан өтө чоң сатууларды жасай алат. Демек, биринчи түрү адамдын ар бир учурдун баалуулугун билген адам көп кыйынчылыктан өткөн адам. Экинчи түрү акылдын тереңин тааныган адам кыраакы адам. Адам билим алып жатканда биз кааласак дагы, каалабасак дагы акыл дүйнөбүзгө, сезим дүйнөбүзгө жана жан дүйнөбүзгө азык берилет. Адам төрт чөйрөдөн турат да. Акыл дүйнөсү, сезим дүйнөсү, жан дүйнөсү, анан дене. Бул кадимки физикалык дене. Ошолордун ичинен акылдын тереңин тааныган адам кыраак адам. Башкача айтканда, эгерде ким Робтун сөзүн, эгерде ким эксперттин сөзүн тез кабыл алып, тез ишке ашырып жатса, бул кыраак адам. Бул адамдар дагы сөзсүз ийгиликке оңой, жеңил, тез жетет. Үчүнчүсү, өскөндү каалаган адам күчтүү адам. Өсүүнү каалап келгендер бар бараңыздарда? Бар, мен баарыңыздарды өсүүнү каалап келди деп ишенем. Ооба дейт. Рахмат. Ооба, бар. Сону мен дейт. Примерди кыз Айсулу, азаматсыз. Азаматсыздар. Ишенем сиздерди өсүүгө келди деп. Анткени бул курска сиздер атайын акча төлөп, атайын бир максатты көздөп, материалдык жактан дагы, акыл дүйнө жагынан дагы сөзсүз чоң ийгиликтерге жетесиздер. Эмне үчүн? Анткени сиздер өзүңүздөрдү издеп жүрүп, чечим кабыл алып, ошого төлөм аткарып, же болбосо бир белекке ээ болсоңуздар дагы ошого татыктуу болгон үчүн келдиңиздер. Демек, акылдын тереңин тааныган адам күчтүү адам. Акылдын тереңин тааныган адам кыраак адам, өскөндү каалаган адам күчтүү адам. Эгерде сиздер өсүүнү кааласаңыздар, демек күчтүү болууга мажбурсуздар. Алсыз адамдар өспөйт. Биринчи эле каршылыкта, экинчи эле каршылыкта, үчүнчү эле каршылыкта өзүнүн максатынан баш тарткан, өзүнүн келгендеги ниетине баш тарткан адам ал өспөйт. Сиздерде каршылыктар башталдыбы? Күйөөсү каршы чыккандар бар. Кечке эле телефон чукуп отура бересиңби деген каршылыктар ички сырткы болуп бөлүнөт. Ички каршылык мисалы өзүңүз же ооруп каласыз, же тургуңуз келбейт, же эксперт же болбосо тапшырма берип аткан адам катуураак сүйлөп койсо таарынып каласыз, же жок деген сөздү угуп калсаңыз кайра башка адамдарга сунуштагыңыз келбейт. Ушундай каршылыктарда акылдын тереңин тааныбаган адамдар оңой жеңилип берет. Акылдын тереңин тааныган адамдар кыраакылык менен бул өзүндөгү каршылык экенин, же ички, же сырткы каршылык экенин билет дагы өскөндү каалап, андан ары сапарын улантат. Өсүүдөгү адам өзгөргөн адам. Көрдүңүздөрбү? Экөөнүн айырмасы бар. Өскөндү каалаган адам күчтүү адам, өсүүдөгү адам өзгөргөн адам. Эгерде сиздердин жашооңуздар бир курсту сатып алгандан кийин А чекит менен Б чекитте 70% өзгөрүү болсо, ой жүгүртүүңүздө, мүнөзүңүздө, адатыңызда, кыймыл аракетиңизде өзгөрүү болсо, анда сиз демек өзгөргөн адамсыз. Эгерде андай өсүү болбосо, анда сиз өзгөрө алган жоксуз. Башкача айтканда, алган билимиңизди толук ишке ашыра алган жоксуз дегенди түшүндүрөт. Береке берген учурду тааныган адам баамчыл адам.
биз кандай кирешеге ээ болбойлу же кандай билим албайлы ошонун берекесин мындай кабыл ала албасак, анда биздин ал билимибиз, ал аракетибиз текке кетти. Эгер ошол береке берген учурду таанып, ошону колдоно алсаңыз, демек сиз баамчыл адамсыз. Ушул сатуу менеджерлигинде, демек, ийгилик жаратыш үчүн сиз көп кыйынчылыктан өткөн адам болушуңуз керек экен, кыраакы адам болушуңуз керек экен, же күчтүү адам болушуңуз керек экен, же өзгөргөн адам болушуңуз керек экен, же баамчыл адам болушуңуз керек экен. Баарыңыздар да топтолуп бул өзгөчөлүктөр болбошу мүмкүн. Бирок ушул өзгөчөлүктөр сизде болгондо гана сиз сөзсүз өзүңүз көздөгөн ийгиликке жете аласыз. Сөзгө кулак салган адам жөндөмдүү адам. Демек, адамдын жөндөмдүүлүгү сөзгө кулак салгандан билинет. Башкача айтканда, жакшы угуп, ошол укканын ишке ашыра алган адам. Жөндөмдүү адам. Мисалы үчүн, сиздерде болуп атабы, сабак өтүп атканда түшүнбөй калган учуруңуздар болобу? Түшүнбөй калган учурда кандай кыласыз? Унчукпай эле каласызбы же тактап сурайсызбы? Мисалы, бир экөөңүздөр мисал келтирип берсеңиздер. Болот кээде дейт Курманжан айым. Ооба, болуп атат, сурайм дейт. Болот, мен болот. макулгондо Эмнени түшүнбөй каласыздар? Терминди түшүнбөй каласызбы же мурда сиз кылбаган иш болгондуктан түшүнбөй калып атасызбы? Аралаш болот, термин да болот, мурун кылып көрбөгөн, мага тааныш эмес иш болгон да моменттер болот да, экөөндү тең мен тактап ийне жимиктен билип сурайм. Көрдүңүздөрбү? Демек, жөндөмдүү адамдар ошо түшүнбөй калганын сөзгө кулак салган адам деп атпайбы? Сөзгө кулак салган адам түшүнбөй калганын дароо сурап, дароо мээдеги суроого жооп таппаса, мээ ошол жерде эле мындай айланып тура берет да, башкача айтканда, мындай түшүнсөңүздөр болот. Жана машина баткакка тыгылып калат го, тура берет го, айланып эле тура берет го, бирок ордунан жылбайт. Ошол сыяктуу, эгер мээңиздерде жаңы билим алып жатканда, жаңы кыймыл аракет, жаңы деңгээлге өтүп жатканда, мээңиздердеги суроого жооп табылбаса, анда ошо ордунан тыгылган машинадай эле мээңиздер андан ары кетпей туруп алат. Анан сиздерде ички каршылык күчөп кетет. Ошон үчүн дароо мээнин суроосуна эле жоопту таап берип коюш керек. Ошондуктан сөзгө кулак салган адам жөндөмдүү адам дейт. Демек, жөндөмдүү адамдар бул мээнин суроосуна так жоопторду таап берген адам. Мактанчаак адам тереңдиги аз адам. Сиздердин оюңуздарча кандай адам мактанчаак? Мисалы үчүн, азыр Инстаграмда деги эле эксперттер баарыбыз эле мен монтип атам, мен монтип атам, мен машина алдым, мен үй алдым деп айтып атпайсызбы? Бул мактанчаактыкка киреби, кирбейби? Кандай ойлойсуз? Өзүндө жок нерсени деле бар деп мактанган айта берген адамдар деп ойлойм. Анан мисалы арзан нерсени алып деле мен мынчага алдым деп кымбат көргөзө берген адамдарды мактанчаак деп ойлойм. Анан сиздин сурооңуз боюнча машина жанагы Инстаграмдагы мындай мактанып атат, мынтип чыгарып атат деп атпайсызбы? Эгер алар өз күчү менен жетип ошол нерсени аткарып аткан болсо, мен аларды мактанчаак деп эсептебейм. Мен наоборот Аларды ким деп эсептейсиз? Мен аларды аракетчил адамдар деп эсептейм, максатына жете билгендер. Результат жараткан адамдар да. Сонун туура айтасыздар. Бул жерде көбүңүздөр эле туура айтып, туура жаздыңыздар. Мүмкүн ошентип өзүнө клиент топтойт, эл ишенсин деп дейт. Жок кыздар, элдер мындай да, эл ишениши мүмкүн, бирок ал убактылуу гана. Жана бизге дары сайганда деле же бир витамин ичсек деле бирөө түп тамырынан бери дарылайт, бирөө болсо убактылуу эле ооруңду басат го. Ошол сыяктуу.
адамдар азыр адамдарды алдаш кыйын да, адамдарды алдай албайсың. Анткени ушунчалык бизде дүйнөдө өзгөрүү болуп атат, биздин табиятта да ушунчалык өзгөрүү болуп атат. Адамдар азыр аябай сезимтал болуп калган. Сен жок нерсеңди айтканда адамдар ишенбейт. Манипуляция кылып аткан күнү дагы азыр ишенбейт. А ишенген күнү деле анын терс жасаган жоруктары же терс жасаган аракеттери бат эле башка жагынан аныкталып тастыкталып калат. Жана сиздер айткандай туура айтасыздар. Мисалы бир машина алып, машинага жетип, үй алып, үйгө жетип, эми мен материалдык жагын айтып атам. Ошону айтып атса, бул ийгиликтүү адамдар. Булар өздөрүнүн ийгилиги менен башкаларга таасир берип атат. Өздөрүнүн ийгилиги менен башкаларды дагы шыктандырып жатат. Булар ийгиликтүү адамдар. Дагы эле сиздер туура айттыңыздар. Эгерде жок эле нерсесин мен кылдым, жасадым, кыйраттым деп атса, мына ошол адамдар мактанчаак адам. Демек, мактанчаак адамдардын арышы аз болот да, башкача айтканда, узакка барбайт, көпкө барбайт. Ал онлайндан мындай көпкө жашай алат. Онлайн эмес, деги эле ошол эксперттүүлүгүндө ал көпкө жашай алат. Эми мээримдүү адам кубаттуу адам. Сиздер байкайсыздарбы жашоодо ушундай чын дилинен бир адамга мээрим төгөт го, сиз анын мээриминен баш тарта албайсыз да. Анын мээрими сиздин жан дүйнөңүзгө азык берет, сизге кубат берет. Бир ооз сөздөн дүйнө кетет өрттөнүп, бир ооз сөздөн калат кээде көрктөнүп деген түшүндүрмө бар да. Ошол сыяктуу эле анын бир ооз сөзү эле сиздин ушунчалык чөгүп турган көңүлүңүздү бийиктетип, сизди алгалатып коет. Бул мээримдүү адам. Мээримдүү адам кубаттуу болот. Ошондуктан анын бир ооз сөзү эле сизди ордуңуздан тургузуп коет. Азыр эми эстеп көрүңүздөрчү, сиздердин жашооңуздарда ошондой бир мисалдан айтып бериңиздерчи. Бир 3 адам айтсын, жашооңуздарда болду эле, сиз ушунчалык алсырап, шайыңыз кетип, же өзүңүзгө ишенбей турганда, кимдир бирөө сизге бир ооз эле сөз айткан. Ошондон сиз тирилип кеткенсиз да, ошондон сиз мындай жашооңуздун бир жарык шооласын таап алгансыз. Ошондой окуяны эстеп айтып бериңиздерчи кана. Эмне үчүн бул окуяны эстетип атам? Мунун дагы себеби бар. Мага апамдын бир ооз сөзү ошондой дейт. Сонун дагы ошону айтып бериңизчи. Апамдын бир ооз сөзү деп атпайсызбы? Ошол окуяны батынып айтып бериңизчи. Сизде эмне болду эле? Анан апаңыздын бир ооз сөзү сизди кантип ордуңуздан тургузуп, сизге кубат берди эле. Атамдын мээрими дейт. Мага атам апамдын сөздөрү дейт. Сонун. Ана ким бөлүшөт мисалы менен? Мага мисалыңыздар менен бөлүшүп берсеңиздер мындай. Бир окуяны айтып бөлүшүп берсеңиздер, мен ошого жараша иликтөө кылып берейин. Суроонуга бир жолу кайталап койсоңуз болобу? Кубаттуу адам, мээримдүү адам. Сиздердин жашооңуздарда кубат деген бул энергия да. Сиздердин жашооңуздарда бир ооз сөзү менен эле сиздерди мындай көзүңүздөрдү ачып койгон. Сиз шалпыйып турганда сизди ордуңуздан тургузуп койгон бир окуяны айтып бериңиз. Ал адам кийин болгон, эмне болду эле? Кыздар. Саламатчылык. Мен айтып берейин. Мен ушундай өзүмдү аябай таштадым. Депрессияда болдум. Ушундай бир өзүмдү эч кылса унутуп койдум да. Кыска айтайын. Унутуп салдым.
кыздарыма, балдарыма негатив менен жашап келдим. Анан ошондо мага аябай эме болгон, өзүмдүн эле сиңдим болду. Ушундай: сен эмне үчүн булардан эле эмете бересиң, сен эмне өзүң менен алек болбойсуң деген мотивациясы мага аябай күч берди да. Ошондон чын эле мен эмне үчүн булардан издеп жатам, өзүмдөн издеп көрөйүн деп болгон ушундай өзүмдү издөө билимдериме кошулдум да. Ушундай ийгиликтүү адамдарга кошулуп, өзүм жагынан дагы өсүп, балдарыма болгон мамилем да оңдолуп, ушундай бир жакшы нукка түштүм да. Ошо сиңдим болбосо мен дагы кандай акыбалда жүрө берет элем билбейм. Сонун, рахмат эжеке, абдан ыраазымын. Сиздин ошо сиңдиңиз жашоодо мындай жөнөкөй, мээримдүү, токпейил адамбы? Мен ойлой берчүмүн, мен сиңдим келгенде мен сендей болуп, кантип сендей боло алам деп таң калчумун да. Кантип эле сен жаркырап, күлүп, жайнап сүйлөйсүң, мен эмне мындай эмесмин. Экөөбүз бир тууганбыз дечүбүз да. Десем, сен биринчи өзүңдөн башташың керек, ошондо гана анан ошондо мендей боло аласың деди да. Көрдүңүзбү? Эмени уккам. Демек, Ошондой сиңдиңиз сонун жашоодо эме менен мындай. азыркыга чейин окуп атам. Чоң рахмат. Кубанычтамын, аябай кубанычтамын. Мисалыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө. Көрдүңүзбү? Өзү менен иштеген адамдар, кыздар, биринчи кезек мээримге толот алар, сүйүүгө толот. Сүйүүгө толгон адам бактылуу адам, дагы бир түрү. Кубаттуу адам бул мээримдүү адам, кубаттуу адам да. Ошо сүйүүгө толуп, алар бактылуу болуп, жаркырап бактысын бөлүшөт. Мээримге толуп, ошо мээримдүү адамдар өзүнүн кубатын бөлүшөт. Сиздин сиңдиңиз ошо өзү менен иштегенде адам качан бактылуу болот, качан мээримдүү болот. Ошо ички жарааттарын биздин башыбыздан өткөн окуялардан, балалык кезибиздин ички жарааттарыбыз бар да, детский травма деп коебуз го. Ошо балалык жарааттарды айыктырганда анан адамдын мээримдүүлүгү мындай абдан кубаттанып, ал сыртына чейин чыгып, бир ооз сөз айтып койсо эле сенде таасир берүү башталат. Сиңдиңиз өзү менен иштеп отуруп, сүйүүгө толуп, мээримге толгон. Баарыбызда бар сүйүү чөйчөгү, баарыбызда бар мээрим чөйчөгү болгону, аны кимдир бирөөлөрүбүз багабыз, кимдир бирөөлөрүбүз ага көңүл бурбайбыз. Дагы окуясын айтчулар барбы, жокпу? Анда уланта берели. Сүйүүгө толгон адам бактылуу адам. Биз азыр бактылуулукту ар кандай түшүндүрүп жатпайбызбы? Ар кандай. Кимдир бирөөбүз айтабыз, үйдө эле балага карап отурса, ошол адам бактылуу деп. Кимдир бирөөбүз айтабыз, үй бүлөгө да жетишсе, карьерасына да жетишсе, ошол бактылуу дейбиз. Кимдир бирөөбүз айтабыз, ата тегинен энергияны жетиштүү деңгээлде алса, ал бактылуу адам. Айтор түшүндүрмөсү көп. Эң негизгиси анын өзү Кудай берген сүйүү чөйчөгүбүз бар мо, жан дүйнөбүздө. Мына жан дүйнөбүз бизде мо көкүрөктө жайгашкан. Акыл дүйнөбүз мынакей мо башта жайгашкан. Аң сезим дүйнөсү. Ошол акыл дүйнө менен жан дүйнөнү байланыштырып турган ортодогу дүйнө. Эң негизгиси ошол көкүрөгүбүздөгү сүйүү чөйчөгүбүз качан толгондо, анан биз өзүбүздү бактылуу сезебиз. Биздин сүйүү чөйчөгүбүз кайсындан толот, ошону табышыбыз керек. Кимдир бирөө ошо күйөөсүнө чай берип атып эле толтуруп алышы мүмкүн сүйүү чөйчөг. Кимдир бирөө иштеп атып толтурат сүйүү чөйчөг. Кимдир бирөө элге кызмат кылып, элди мисалы үчүн мен өзүмдү элге кызмат кылган адаммын деп эсептейм. Менин сүйүү чөйчөгүм ушундай. Билимдеримди бөлүшкөндө, өзүмдүн тажрыйбаларымды бөлүшкөндө, адамдарды укканда,
алардын жан дүйнөсүнө сүйүү мээримимди бөлүшкөндө менин сүйүү чөйчөгүм толот. Мен жөн эле үйдө отуруп эле балдарымдын башына сылап, жолдошума чай берип атып эле сүйүү чөйчөгүн мындай толтура албайм. Ар кимибиздин сүйүү чөйчөгүбүздү толтура турчу ар кандай жолу бар. Ошону өзүңүздөр таап алышыңыздар керек. Ошол сүйүү чөйчөгү толгон адам бул бактылуу адам. Окуганды билип, билимге толбогон адам көңдөй адам. Окуганды билип, билимге толбогон адам көңдөй адам. Ким өзүн көңдөймүн деп эсептейт? Өзүнүн эмеси мойнуна алчулар барбы? Мындай көңдөй адам деген кандай? Жана бар го, курстан курс окудум, жыйынтык жок. Анан тиги экспертке бардым, анан ал калтура экен, анан бул экспертке бардым, анан көзүңдү жум отур дейт экен, деп мындай сынтага беришет да. Менде бар андай. Манча сом короттум деп. Эмне үчүн антип ойлойсуз өзүңүздү? Мен көп курстарга барып эле окудум, анча мынча алам дагы, бирок до конца чыкпай коем да, өзүмчү ошонун бар. Аны мойнума алам. Өзүм иштебей коем. Эмне үчүн аягына чыкпай коесуз? Мен жалкоолонуп кеттим деп эле, анан апатияга түштүм деген понятие бар го, ошого шылтап эле, анан шылтоо кылып эле отуруп калам да. Бир да курстун аягына чыккан эмессизби? Жок, бир да курстун эмес, аягына чыккандарым бар, бирок көбүнчөсү ошентип эме кылып коем да. Сиздики эмне үчүн эми адам билимге толбойт, ошону түшүндүрүп коеюн. Адам качан билимге толбойт? Адамда ой, сөз, иш үчөө айкалышканда анан билимге толот. Башкача айтканда, сиз билимдерди алганда, мейли кандай билим болбосун, жаңы билим алганда адамдарга жаңы ойлор келип баштайт. Ошол ойлор аркылуу адамда жаңы түшүнүк келип баштайт. Бирок ошо жаңы түшүнүк келип баштаганда мээде каршылык башталат. Биринчи кезек мээде каршылык башталат. Анткени биздин мээ эң жалкоо орган, бирок ушунчалык ийкемдүү орган. А биз жалкоолугуна карматып жатканда ал, анткени мээнин эң негизги озуйпасы биздин жашообуздагы. Бизди тирүү сактап жүрүш керек. Бизди тирүү алып жүрүш керек. Анан эң көп энергияны алган бул мээ. Эң көп глюкозаны короткон бул мээ. Анан сиз мисалы жаңы билимди алып, ошо жөнүндө ойлонуп, ошо жөнүндө жаңы түшүнүктөр пайда болуп баштаганда эле, мисалы менин мээм айтат да, ай мундуз эмне кыласың, муну алып өлүп каласың. Муну үйрөнбөй эле койчу, азыркы эле жашооңдун сонунго жөн эле эмне элди туурап атасың, жана башка ар кандай терс пикирлер келет, же чарчап кеттиң, же энергияң короп кетти, же жетишпейсиң, же бул ички тоскоолдук. А сырткы тоскоолдукта күйөөң каршы болуп баштайт, кайненең каршы болуп баштайт, же бирөө каза болуп калат, же бирөөң жоготобузсуң, же бир кырсык болот, же ооруп каласың, ушундай окуялар болуп кетет да. Ошо каршылыктарга туруштук бербегенде адам сүйлөп баштайт да, ошол оюна жараша ага түшүнүк келди, ошо түшүнүгүнө жараша ал сүйлөп баштайт. Мисалы үчүн, мен ооруп калдым деп сүйлөп баштайт, же аябай жакшы түшүнүк келип каршылыктарды жеңип алса, вау, мен сонун билим алып атам, бул билим мага жагып атат. Айтор ар кандай сөздөр чыгып баштайт. Ошол сөзгө жараша анда анан иш аракет болуш керек, сөзсүз кыймыл болуш керек. Мисалы үчүн, азыр сиздер окуп аткан билимдин негизин алсак, сиздерге билим берилди, сатуу менеджери деген эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, эмнени билиш керек деген. Ошого жараша сиздерде түшүнүк пайда боло баштады. Ошо түшүнгөнүңүздөргө жараша сиздер кардарлар менен байланышып баштадыңыздар. Ошо кардар менен байланышуу бул иш аракет. Сиз эгер сатуу жасай алсаңыз, бул жыйынтык. Эгер сатуу жасай албасаңыз, бул тажрыйба. Ушуну эч качан унутпаңыз. 10 жолу жокту уксаңыз да, 15 жолу жокту уксаңыз дагы, бул тажрыйба экенин унутпаңыз. Качан 16-сында же качан 3 жолу жокту уксаңыз, 4-сүндө сатуу башталат. Качан ой, сөз, иш үчөө айкалышканда гана
анан сиз билимге толуп баштайсыз. Ошол үчөөнү төптүктө биргеликте алып кетпеген адам көңдөй адам. Ошон үчүн ал билимге толбойт. Суроо барбы? Жок окшойт, Билимди өз Мен учурунда дагы пайдалана албаган адам. сурап алайынбы? Ошо мисалы ошентип сабактарымды таштап коюп атпаймынбы? Анан андан сырткары хорошо мен окубай койдум, ладно деп эле ошону мойнума алам да эле анан китептерден алып жок дегенде ошону окуйнчу дейм да. Бирок ошону да окугандан каршылык аябай көп болот да өзүмдөчү. Өзүм менен эле көп болот мындай. Сырткы каршылык эмес, өзүм ичимдеги каршылыгым көп болуп атат да. Сиз ушуну мындай жеке консультация кылып аныктап көрдүңүз беле? Жеке консультацияга кайрылып эксперттерге. Муну жеке консультациядан караш керек. Ар бир көйгөй сиз үчүн бул көйгөй болуп атпайбы? Бир курсту окуп, бирок аягына чыга албай жатканыңыз бул көйгөй да. Ар бир көйгөйдү 3 жагынан карайм. Мисалы, жеке мен этнопсихолог катары ар бир көйгөйдү 3 жагынан карайм. Биринчиси бул ички көйгөй. Адамдын ички көйгөйү бул анын сезим дүйнөсүндө эмне бар, акыл дүйнөсүндө эмне бар, жан дүйнөсүндө эмне бар. Ал балалык кезинде кандай үй бүлөдө өскөн, андан алган көмүскө аң сезимдеги программа кандай, ошонун баарын чукуп чыгыш керек да. Бул консультацияда гана берилет. Билинет, берилет эмес, билинет. Анткени биз суроолор аркылуу аныктайбыз да. Анан сырткы көйгөй бар. Сырткы көйгөй бул сизди курчап турган чөйрө. Сиз мисалы үй бүлөңүз кандай шартта, канча балаңыз бар, кандай атмосферадасыз азыр, ошону карап чыгыш керек. Анан үчүнчү негизи бул көмүскө көйгөй деп коет. Бул көмүскө көйгөй ата тек, эне тек. Башкача айтканда, ата тектен келаткан программаларды караш керек, эне тектен келаткан программаларды караш керек. Ошолорду карап чыкканда гана сиздин көйгөйдүн тамыры табылат. Качан аны тамырын таап чечкенде гана анан сиздеги ушул көйгөй жоголот. Ушул көйгөйдүн тамырын сиз азыр эле ниет кылып коюңуз. Мендеги бир курсту аягына чыгып, жыйынтык чыгара албай жатканымдын тамырын табайын деп ниет кылып коюңуз. Эбепке себеп болуп тамыры табылат. Рахмат. Чоң рахмат. Билимди өз учурунда пайдалана. Дагы суроо барбы? Азыркы боюнча да, мисалы ата текти чукулап, караганда күчкө салып ошону натыйжа чыгарганга мүмкүнчүлүк болобу? Жок, жасайбыз деп туруп оюн кеңешип. Мен сөзүңүздү так укпай атам да, жакшы уга албай атам. Кайра айтып коесузбу? Эми угабы? Угулдубу? Эми айтып көрсөңүз? Ошол мисалы ата тек, эне тек деп чукуп, жанагынтип убара болуп жүргөндөн караганда күчкө салып эле жасайбыз деп мисалы дисциплинага түшүп, өзүбүздү мажбурлап жасаганга болобу, же болбосо сөзсүз ошону чукуганда гана чыгабы ал нерсе? Мындай да кыздар, кадимки классикалык психологияда, академиялык психологияда ата тек, эне тек каралбайт. Бул ата тек, эне тек деген методика кванттык психологияда, анан этнопсихологияда каралат. Себеби, мисалы, жеке мен өзүм башыман өткөн, мен буга ишенем да. Анткени мен башыман өткөн, мен канча методикаларды кылдым, канча ыкмаларды жасадым, кирешем такыр көтөрүлбөй койгон. Кара жанымды кар чуруп, кыздар, эмең өчүрүп коесуңарбы микрофонду? Жаңы кирген айымдар микрофонду өчүрөбүз. Спикерди сыйлайбыз, буга чейин деле Zoom'дун этикасын түшүндүрүп келгенбиз. Рахмат. Анан сиз айткандай мен кара күчкө салып, аябай көп аракеттерди кылгам да, күнү түнү иштеген учурларым болгон. Кара жанымды кар чуруп, түн уйкудан калып иштеген учурларым болгон. Бирок кирешем такыр өспөй койгон. Анан мен ата тегиме кайрылууга туура келди. Ата тегимде менде жаңы кулакка тартылгандар бар экен. Чоң апамдын атасы мен ошо биз жашаган аймактагы аябай бай адам болгон, анан ал кулакка тартылып кеткен.
Ошондо менде программа бар экен. Эгерде мен бай болсом, же азыркы тил менен айтканда, эгерде мен миллионер болсом, кулакка тартылып кетем, мекенимен сүргүнгө айдалып кетем деген программа бар экен. Мен ошол программамды проработка кылгандан кийин менин кирешем автоматтык түрдө өскөн. Ошон үчүн мен мындай ыкмаларга ишенем. Бул ыкмалар жашоодо иштейт. Ошон үчүн мен өзүм ишенген нерсени ишенимдүү түрдө айта алам. Билимди өз учурунда пайдалана албаган адам тайыз адам. Билимди өз учурунда пайдалана албаган тайыз адам. Демек, билимге толбогон адам көңдөй адам, билимди өз учурунда пайдалана албаган тайыз адам. Эми эгерде сиздерде азыр ичиңиздерден мен көңдөй адам турбаймбы, мен тайыз адам турбаймбы деген бир өзүңүздөрдү кабыл алуу болсо, ниет кылып коюңуздар. Биринчи кезек арылуунун жолу ниет кылуудан өзүңүздөргө мен, мисалы атыңыз Жазгүл болсо, мен Жазгүл тайыздыктан арылайын. Мен Жазгүл мисалы да көңдөй болуудан арылайын деп ниет кылып коюңуз. Анан ошого жараша эбептен себептер табылып, ушул көйгөйүңүздөн арыласыз. Билимин жашоого ашырган адам күчтүү адам. Жогоруда айтканбыз, өскөндү каалаган адам күчтүү адам деп. Дагы күчтүү адамдын да бир белгиси бул билимин жашоодо ишке ашырган адам күчтүү адам. Демек, сиздер азыр сатуу менеджерлигинде алып жаткан билимди убагында пайдалана албай калсаңыз, тайыз адам экениңизди кабыл алыңыз. Адамда айыгуу качан башталат? Ошо өзүндөгү терс адатын, терс сапатын, терс мүнөзүн кабыл алганда анда айыгуу башталат. Ошондуктан күчтүү адам болгуңуздар келсе, демек билимиңизди жашоодо ишке ашырыңыз. 10 жолу, 15 жолу сатуу жасаңыз. Мисалы үчүн 20 жолу жоктуксаңыз, дагы 20 жолу сатуу жасаңыз. Мен ушунчалык ишенем, кыздар, мен сатуу менеджери болуп иштегем. Ошон үчүн сиздерди мындай жон терим менен түшүнөм да. Сатуу менеджерлигинде мисалы мен алгач жокту укканда, же эксперттин жөнүндө туура эмес пикирди укканда, муунум алчылдап калчу. Тим эле титиреп кетчүмүн да. Андан ары эмне деп айтам? Андан кийинки адамга чалгым келбейт, тим эле уйкум келет, жаткым келет. Кой могул жерде полду жууй калайынчы. Шфанерди чачып алып, тим эле тизип жыйнап чыгам. Коймо шфанерди жыйнап салып анан чалайынчы деп айтор ушундай бир мээң тим эле пикке чыгат да, мойтип кайнапчы. Ошентип кайнабай эле кечке чалуу жасай бериңиздер. Кечке сатуу кыла бериңиздер. Сөзсүз 21 адамда сатуу болот. Сатуу болгондо бул жыйынтык. Чоң билимди алып өзгөрбөгөн адам өтө майда адам. Өтө майда адам. Эми бир эле нерсени мындай жакшы эстеп алыңыздар. Эгер сиздерде чоң билимди алып өзгөрбөй жатсаңыз, азыркы билим бул чоң билим, бул жөнөкөй билим эмес, сатуу менеджерлик. Менде точно ошондой болуп атат. Ошондой болот. Мындан өтөсүз. Практика менен гана жеңесиз. Чоң билимди алып өзгөрбөгөн адам өтө майда адам. Демек, сизде ошондойлор болуп жатса, ниет кылыңыз. Өтө майда адам болуудан арылайын, көңдөй адам болуудан арылайын, тайыз адам болуудан арылайын, мактанчак адам болуудан арылайын. Ошол ниетти айта берсеңиз, анан сизге анын оң жагы келип иштеп баштайт. Бул биринчи техника. Арылайын деп айтасыз, биринчи андан арылыш керек да. Мындай жаңы нерсе келиш үчүн бир нерседен арылыш керек. Анан кандай адам болууну каалайсыз? Ошону айтыңыз. Мисалы үчүн, мен сатуу менеджерлигинде канча сом кирешеге чыккыңыздар келип атат, ошо сумманы айтып коюңуздарчы, ошого жараша эле.
Кыздар, бир экөөңөр айтып койгулачы анда каалооңорду. Айта аласыздарбы же айткыңызга келбейби? Калганы чексиз. Башы 20 миң, мисалы азыр 20 миң кирешеге чыккыңыз келип атат, 5 миңби же 15-20 миң? 30 миң дейт, 50 миң дейт, 100 миң сonu. Демек, сиздер кайсыны каалап жатсаңыздар, кайсыны айтып жатсаңыздар, ошого жетесиздер. Бөркүңүздөрдө ишенип коюңуздар. Жашоонун казынасы кенен да. Болгону сиз кайсыны өзүңүзгө ыраа көрсөңүз, ошого ээ болосуз. Кайсыны өзүңүзгө туура деп эсептесеңиз, ошого ээ болосуз. Жашоонун казынасы кенен. Эч качан унутпаңыз. Демек, арылайын деп биринчи техниканы аткардыңызбы? Эми экинчи техника. Мен Жазгүл, могул жерде Жазгүл айым улам көзүмө көрүнүп атат. Сиз айта берейинчи. Мен Жазгүл. Ушул мен Жазгүл сатуу менеджерлигинде 100 миң кирешеге чыгайын. 100 миң кирешеге жетейин. 50 миң кирешеге жетейин. Мен Жазгүл дегенде сөзсүз айтыңыз. Анан кайсы сумманы кааласаңыздар, ошону сөзсүз айтыңыздар. Анан бул аффирмация кылып да айтсаңыздар болот. Кадимки эле аффирмация техникасы. Дагы бир техника бар, суу техникасы. Кадимки эле сууну аласыздар, эртең менен ач карын ичесиздер. Жылуу суу болсун ал. Эмне үчүн жылуу? Анткени организм таң атпай муздак суу ичсе, чыйрыгып, эметип калат, тырышып калат да. Жылуу суу ачка денеге тез тарайт. Адамдын организми 80% суудан тургандыктан программаны, подсознаниядағы программаны тез алмаштырат суу. Бул суу техникасы деп аталат. Ошол жылуу сууну аласыздагы, мен Жазгүл сатуу менеджерлигинде 300 миң кирешеге чыгайын. Же чыктым деп да айтсаңыз болот. Чыктым деп учур чак менен да айтсаңыз болот. Экөө тең иштейт. Мен Жазгүл, же мен Гуля, моякта Гуля деген айым да көрүнүп атат көзүмө, же Курманжан айым деп коеюн. Мен Курманжан. Жазуу техникасы. Мен Курманжан сатуу менеджерлигинде мөөнөттү так айтыңыздар. 2 жума ичинде, же 1 ай ичинде ушул мөөнөттү так айтыңыздар. Сүйлөмдү азыр кайра толук айтып коеюнчу. Мисалы, мен Гуля сатуу менеджерлигинде 2 жума ичинде 300 миң кирешеге чыктым. Анан Кундуз айым мынакей Сүтсай эксперти го. Сүтсай экспертинен мындай билимиңиздер барбы жокпу билбейм, бирок Сүтсай эмеси боюнча, билими боюнча ар бир адамдын ийгиликтүү саны болот да. Мисалы, кимдир бирөө үчүн 3 деген сан ийгиликтүү сан, кимдир бирөө үчүн 9 деген сан ийгиликтүү сан. Ошол санды колдонсоңуздар болот. 9 жолу айтып, ошол сууга. 3 дегендер, мисалы, 3-ті айтсаңыздар болот, же 12-ні айтсаңыздар болот, же 21-ді айтсаңыздар болот. Айтор 3 чыгыш керек да. Ошону айтып, анан ниет кылып ичесиздер. Бул дагы сиздердин мээңиздердин оңой, жеңил билимди кабыл алып, жашоо ушул ишиңиздерде оңой, жеңил, тез жыйынтык чыгарууга жардам берет. Мага сурооңуздар барбы? Мен сиздер менен бөлүшөйүн деген билимимди бөлүштүм. Кимде кандай суроо бар? Кундуз айым, ошондой психолог менен кванттык психологдун иш алып баруусу окшош болуудабы? Мен туура эле түшүндүм, ата тек эне тек менен биргеликте иштешет, Этнопсихология бул улуттук аң сезимди изилдөөчү, улуттук аң сезимди алып жүрүүчү адис. Улут сөзсүз улутта ата тек, эне тек деген маселе сөзсүз каралат. Кванттык психология түздөн түз карайт да бул тарапты. Бул этнопсихологияны бир бөлүгү болуп эсептелет.
толук кандуу ошону гана көздөбөйт, бирок бир маанилүү бөлүгү болуп эсептелет. Рахмат. Суу техникада кантип 300 000 тапса болот, канча жолу аткарат, канча күн дейт. Мен баарын түшүнүктүү кылып айттым, кыздар. Кайра бул жерде сабактар сакталып атат, кайра көрүңүздөр. Ар бир сүйлөмүн тактап айтып бердим. Дагы суроо барбы? Азыр бир айым айтсаңыз, эң негизгиси эмнеден кыйналып атасыз? Азыркы окуп жаткан курсуңузда, практикада эмнеден кыйналып атасыз? Бирөөңүздөр айтсаңыздар. Же баарыңыздар шуулдап, тарсылдатып сатып атасыздарбы? Мен айтайын сага. Мен да айтат элем. Мындай айтып көрөйүнчү. Менде ошо ички каршылыгымды жеңе албай атам да. Именно жана сиз айттыңыз го, ошо шкафымды тазалай калайын, идишими жуй калайын, андан көрө үйүмө шыпыра калайын деген нерсе болуп атат. Меймандар келип калат отур үйгө. Же болбосо айылым чыгып калат, ошол жака барыш керек болуп эле ушундай болуп атат да. Же эми мына кадрга чалам дегенде мага башка бир таанышым чалып калат, ошо өтө каршы ичимдеги каршылык болуп атат да. Ички каршылык. Сиз сатуу менеджерлигине негизи эмне максат менен келдиңиз? Кирешеге чыгууга. Канча сом кирешеге чыгууга? Сөзүңүз угулбай атат. Канча сом кирешеге чыгууга келдиңиз? Кыздар, мээ тактыкты жакшы көрөт. Мээге так маалымат бериш керек да. Монча сом кирешеге чыгам деп так айтышыңыз керек. Анан мээ ошого жараша сизге ошол мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Эгерде жөн эле кирешеге чыгам дей берсеңиз, бул абстрактуу сөз. Бул мындай мээ түшүнбөйт да, бул киреше деген эмне? Киреше балким сиздин үйүңүзгө бир жакшы тууганыңыз келди дагы, 1 килограмм алма, 1 килограмм мандарин, 1 килограмм помидор алып келди. Бул киреше да бул дагы. И мээңиз ошону алып келдирип коет сизге. Кирешени так айтыңыз да, канча сом сатуу менеджерлигинен канча сом кирешеге чыккыңыз келет. Ошону мээге так айтыңыз, анан мээ ошол мүмкүнчүлүктү сизге түзүп берет. Мен бөлүшөйүнчү? Сиз бөлүшүңүз. Мен сатуу менеджер курсуна келип, бул дагы бир жаңы өнөрдү аркалоо менен бирге айына 500 000 сом кирешеге чыгууну каалайм. Кайра айтсаңыз, мен моякта жазууну окуп калдым азыр. Ошого Айына 500 000 сом кирешеге чыгууну каалайм. Атыңыз ким? Махабат. Мен Махабат айына 500 000 сом кирешеге чыгууну каалайм. Сиз ошол 500 000 сом кирешеге чыгууга ишенесизби? Өзүңүздө ишеним барбы? Ооба. Ишеним бар. Эгер ишенимиңиз жетиштүү болсо, анда чыгам же чыктым деп айтыңыз. Чыгам же чыктым. Мен Махабат айына сатуу менеджерлигинен айына 500 000 кирешеге чыктым. Ушуну суу техникасы менен 21 күн үзгүлтүксүз колдоносуздар, кыздар. 21 күн деген система иштейт. Бул психологияда изилденген, такталган, аныкталган методика. Ач карын ичет, анан жылуу суу менен ичесиз. Анан сөз 21 күндөн кийин ишке ашат деген сөз эмес. 21 күндүн ичинде толук сизге орнойт ошол программа. Бирок бул программа сиз айтып баштаганда эле аткарылып баштайт. Бизде саат 9 болду, кыздар. 1 саат сиздер менен болдум.
мага ишеним артып, менин эксперттүүлүгүмө ишенген менин насаатчым албетте Кундуз Таштановага терең ыраазычылык билдирем чакыруусу үчүн. Мага ушул мүмкүнчүлүктү түзүп берген, ушул шартты түзүп берген командасына терең ыраазычылык билдирем. Анан албетте жашоомду өзгөртөм, жаңы кирешеге чыгам, жаңы чөйрө табам, жаңы билим алам. Ошо билимдер аркылуу мен жаңы бийиктикке секирик жасайм деген сиздердей замандаштарыма терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү билим бөлүшүү, тажрыйба бөлүшүү мен үчүн дагы абдан кубанычтуу, жагымдуу болду. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Баарыңыздардын бийиктикте үнүңүздөр шаңдуу болсун. Жакшы калыңыздар. Рахмат, сизге дагы чоң рахмат. Мен чыга берейин, Мунсиз эжеке рахмат. Рахмат кыздар. Рахмат. Ыраазычылык сизге. Рахмат чоң. Кыздар, так, угулуп жатабы? Ушул жерден чыкпай эле 15-20 мүнөт отчет кылалыбы? Мейли. Кайра силерге кайра отчет кылып кайра. Эфир сактап коюшубуз керек да. Хорошо, тогда дегенде эмне кылалы? Отчет кылалыбы? WhatsApp'tan жазайлыбы, отчет ар бирөө чыгып сүйлөйлүбү? Давайте WhatsApp'tan жазалы, суроолоруңузду дагы бериңиздер. Кимде канча продажа болду? Бүгүн кимде канча продажа болду? Буга чейин кимде канча продажа болду? Мисалы, Курманжан буга чейин менде 8 продажа болду, 10 продажа болду, 5 продажа, 20 продажа деп мындай эме цифра менен жазып чыксаңыздар, Ооба. Анан эртең болсо жандуу сабак өтөлү анда. Бүгүн баарыңыздар чарчадыңыздар. Бүгүн болсо ушинтип жыйынтыктайлы, силерге пайдалуу болду деп ишенебиз, биздин спикерлер жагып жатабы? Өзүңүздөр алган инсайттарды группага бөлүшүңүздөр, ичиңиздерге катпай жакшы сөздөр жазыңыздар. Бүгүн Бишкектеги кыздар келип бергениңер үчүн чоң рахмат. Мен силерди жаныңардан көргөнүмө аябай кубанычтамын, ыраазымын силерге. Чоң эжелер дагы келди, жаш кыздар дагы келди. Баарыңыздарга тең ыраазымын. Онлайнда иштеп жаткан кыздар силерге да ыраазымын. Жакшы уктаңыздар. Группага сөзсүз түрдө отчет жазабыз, анан инсайттар жазып коебуз, Сизге да ыраазычылык. Жакшы калыңыздар. Жакшы эс алыңыздар.